15-бөлүм. Ысрайыл падышасы Жаробамдын падышачылыгынын 27-жылында Жүйүт падышасы Амация уулу Азария такка отурду. Ал такка отурганда 16 жашта эле. Ал Иерусалимде 52 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Жехолия. Ал Иерусалимдик болчу. Ал атасы Амацияга окшоп теңирге жаккан иштерди кылды. Бийик жерлердеги бутканалар гана жок кылынган жок. Эл дагы эле бийик жерлердеги бутканаларда курмандык чалып, жипар жыттуу зат түтөтүп жатты. Теңир падышаны жазалады. Ал өлөр күнүнө чейин пес оорусу менен ооруп, өзүнчө үйдө жашады. Падыша уулу Жотам болсо падыша сарайын жана элди башкарды. Азария жөнүндө жана анын кылган бардык иштери жөнүндө Жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Азария ата-бабаларына кошулду. Анын сөөгүн Дөөттүн шаарына, ата-бабаларынын жанына коюшту. Анын ордуна уулу Жотам такка отурду. Жүйүт падышасы Азариянын падышачылыгынын 38-жылында Ысрайылга Жаробам уулу Захария падыша болуп, Самарияда 6 ай падышачылык кылды. Ал аталарына окшоп теңирге жакпаган иштерди кылды. Ысрайылды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кылганын токтоткон жок. Ага Жабес уулу Шалум чыккынчылык кылып, аны эл алдында өлтүрүп, анын ордуна такка отурду. Захария жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Теңирдин Жеюга сенин уулдарың 4-муунга чейин Ысрайылдын тагында отурушат деп айткан сөзү аткарылды. Жабестин уулу Шалум Жүйүт падышасы Азариянын падышачылыгынын 39-жылында такка отуруп, Самарияда 1 ай падышачылык кылды. Тирсалык Гадинин уулу Менахейм Самарияга келип, Жабес уулу Шалумду өлтүрүп, анын ордуна такка отурду. Шалум жөнүндө жана анын уюштурган чыккынчылыгы жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Шаар дарбазасын ачпагандыгы үчүн Менахейм Типсакты жана анда жашагандардын баарын, анын тегерекчетин Тирсадан баштап кыйратты. Ал жердеги бардык кош бойлуу аялдардын курсагын жарды. Жүйүт падышасы Азариянын падышачылыгынын 39-жылында Ысрайылга Гади уулу Менахейм падыша болду. Ал Самарияда 10 жыл падышачылык кылды. Ал теңирге жакпаган иштерди кылды. Өмүр өткөнчө Ысрайылды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кылганын токтоткон жок. Ошол учурда Ашур падышасы Пул Ысрайыл жерине келди. Менахейм Пулду өзүнө тарапташ кылуу үчүн жана өзүнүн падышачылык бийлигин бекемдөө үчүн Пулга 1000 талант күмүш берди. Менахейм ал күмүштөрдү Ашур падышасына берүү үчүн Ысрайылдыктардын бардык бай адамдарынан, алардын ар биринен 50 шекелден чогултуп алды. Ошентип Ашур падышасы артка кетти. Ал жерде калган жок. Менахейм жөнүндө жана анын кылган бардык иштери жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Менахейм ата-бабаларына кошулду. Анын ордуна уулу Пекахия такка отурду. Жүйүт падышасы Азариянын падышачылыгынын 50-жылында Менахеймдин уулу Пекахия Ысрайылга падыша болуп, Самарияда 2 жыл падышачылык кылды. Ал теңирге жакпаган иштерди кылды. Ысрайылды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кылганын токтоткон жок. Төрөсү Ремалия уулу Пеках ага чыккынчылык уюштуруп, Аргоп жана Арией менен Гилаттык 50 киши менен аны падыша сарайында Самарияда өлтүрүп, анын ордуна такка отурду. Пекахия жөнүндө жана анын кылган бардык иштери жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жүйүт падышасы Азариянын падышачылыгынын 52-жылында Ремалия уулу Пеках Ысрайылга падыша болуп, Самарияда 20 жыл падышачылык кылды. Ал теңирге жакпаган иштерди кылды. Ысрайылды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кылганын токтоткон жок. Ысрайыл падышасы Пекахтын убагында Ашур падышасы Тиглат Пилесер келип, Ионду, Абел-Бейт Маакты, Жануакты, Кедешти, Хатсорду, Гилатты жана Галилеяны, Напталынын бүт жерин басып алып, аларды Ашурга көчүрүп кетти. Ошондо Эйла уулу Ошия Ремалия уулу Пекахка чыккынчылык уюштуруп, аны өлтүрүп, Узия уулу Жотамдын падышачылыгынын 20-жылында анын ордуна такка отурду. Пеках жөнүндө жана анын кылган бардык иштери жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Ысрайыл падышасы Ремалия уулу Пекахтын падышачылыгынын 2-жылында Жүйүт падышасы Узиянын уулу Жотам такка отурду. Ал такка отурганда 25 жашта эле. Ал Иерусалимде 16 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Жеруша, ал Садоктун кызы болчу. Ал атасы Узияга окшоп теңирге жаккан иштерди кылды. Бийик жерлердеги бутканалар жок кылынган жок. Эл дагы эле бийик жерлердеги бутканаларда курмандык чалып, жипар жыттуу зат түтөтүп жатты. Жотам теңир үйүнүн жогорку дарбазасын тургузду.
Жотам жөнүндө жана анын кылган бардык иштери жөнүндө Жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Ошол күндөрү Теңир Сирия падышасы Ретсинди жана Ремалия уулу Пекахты Жүйүткө каршы жиберип турду. Жотам ата-бабаларына кошулду. Анын сөөгү ата-бабаларынын жанына, атасы Дөөттүн шаарына коюлду. Анын ордуна уулу Ахаз такка отурду. Ыйык элчи Павылдын Титке жазган каты. 1-бөлүм. Кудай тандап алгандар ишениши үчүн жана такыбаалыкка жеткире турган чындыкты таанып билиши үчүн Иса Машаяктын элчиси болуп дайындалган Кудайдын кулу Павылдан салам. Элчилик ишим түбөлүк өмүргө болгон үмүткө негизделген. Ал өмүрдү жалган сүйлөбөгөн Кудай кылым менен белгиленген убакыт баштала электен мурун эле убада кылган. Убагы келгенде Кудай өз сөзүн менин жар салуум аркылуу жарыялады. Жар салуу куткаруучубуз Кудайдын буйругу боюнча мага ишенип тапшырылган. Ишеним жолундагы чыныгы уулум Титке Кудай атабыз жана куткаруучубуз Иса Машаяк ырайымын төгүп тынчтыгын бере берсин. Мен сени бүтпөй калган иштерди бүтүрүшүң үчүн жана мен буйругандай бардык шаарлардагы жыйындарга башчыларды дайындашың үчүн Критте калтыргам. Жыйын башчысы болуп дайындала турган адам кемчиликсиз, бир эле жолу үйлөнгөн адам болсун. Анын балдары жаман жолго түшүп же ээн баштык кылып жаманаттуу болбогон, Теңирге ишенген балдар болушу керек. Жыйын жетекчиси Кудайдын жыйынын башкаруучу катары кемчиликсиз болушу керек. Ал өзүнүкүн бербеген, ачуулуу, ичимдикке жакын, мушташты сүйгөн дүнүйөкор адам болбошу керек. Тескерисинче, меймандос, жакшылыкты сүйүүчү, адеп ахлактуу, адилеттүү, такыба, өзүн өзү кармай билген, туура окутууга үйрөтө билиши үчүн жана каршы чыккандардын айыбын ача билиши үчүн окутууга ылайык келген чындык сөзүн карманган адам болушу керек. Анткени баш ийбегендер, сөздө эле сүйлөй бергендер, алдамчылар көп. Мындайлар айрыкча сүннөткө отургузулгандардын арасында көп. Алардын жаагын жап кылуу керек. Алар өз керт башынын уятсыз кызыкчылыктары үчүн окутпаш керек болгон нерсени окутуп, кээ бир үй бүлөлөрдү толугу менен бузушат. Өздөрүнүн эле арасынан бирөө алардын бир акыны криттиктер дайыма калп айтышат. Алар ырайымсыз жырткычтар, жалкоо соргоктор деп айткан. Бул күбөлөндүрүү туура. Ошол себептен алар жүйүттөрдүн тамсилдерине жана чындыктан тайган адамдардын буйруктарына көңүл бурбастан, ишенимди туура тутушуу үчүн алардын айыбын аеосуз ашкереле. Тазалар үчүн бардыгы таза. Ал эми таза эмес жана ишенимсиз адамдар үчүн таза нерсе жок. Анткени алардын акылы да, абийири да булганган. Алар Кудайды билебиз деп ырасташат. Бирок кара ниет, баш ийбес, жакшы иштерди кылууга жөндөмсүз болушкандыктан кылган иштери менен аны таанышат. 8-бөлүм. Сурнайды оозуң ал. Алар менин келишимимди бузуп, менин мыйзамымдын чегинен чыккан үчүн душман Теңир үйүнө бүркүттөй болуп кол салат. Алар мага: "Кудайым, биз Ысрайыл сени таанып билдик" деп кыйкырышат. Ысрайыл жакшы нерсени четке какты, аны душман куугунту калат. Алар менсиз эле падышаларды коюп жатышты, төрөлөрдү коюп жатышты. Бирок мага билдиришкен жок. Күмүштөрү менен алтындарынан өздөрүнө буркандарды жасашты. Алардын өлүмү ошондон болду. Самария, сени өзүңдүн музооң таштады. Аларга менин каарым жалындады. Качанга чейин алар тазалана алышпайт. Анткени ал да Ысрайылдын иши. Аны сүрөтчү жасады. Ошондуктан ал Кудай эмес, Самариянын музоосу сынык айланат. Алар шамал себишкендиктен бороон оруп алышат. Алардын эгини дан байлабайт, даны уун бербейт. Берсе да аны башкалар жутат. Ысрайыл жутулду. Азыр алар элдер арасында жараксыз идиштей болуп калышты. Алар жалгыз тентип жүргөн жапайы эшектей болуп Ашурга жөнөштү. Эпрайым белектер менен жагынды. Алар башка элдерге белек жиберишкенине карабастан, мен аларды жакында чогултам. Ошондо алар төрөлөрдүн падышасынын эзүүсү астында жабыр тарта башташат. Анткени Эпрайым күнөөгө батыш үчүн курмандык чалынуучу жайларды көбөйттү. Ошол курмандык чалынуучу жайлар анын күнөө кылуусуна түрткү болду. Мен аларга өзүмдүн мыйзамдарымдын негиздерин жазып бердим, бирок алар аны бөтөн мыйзам катары эсептешти. Алар курмандыкка мага арнап эт алып келишет да аны жешет. Бирок алардын курмандыктары Теңирге жакпайт. Азыр ал алардын кылмыштарын эстейт. Аларды өздөрүнүн күнөөсү үчүн жазалайт. Алар Мисирге кайтышат. Анткени Ысрайыл өз жаратканын унутту, бутканаларды курду. Жүйүт болсо чептүү шаарларды көбөйттү. Бирок мен анын шаарларына от жиберем. Ал анын падыша сарайларын жалмайт.
122 забур. Асманда жашаган Кудай сага көз чаптырам. Мына кулдардын көздөрү мырзаларынын колдорун карагандай, күңдөрдүн көздөрү мырзайымдарынын колдорун карагандай, биздин көзүбүз да Кудай Теңирибиз бизге качан ырайым кылат деп аны карап турат. Ырайым кыл бизге Теңирим, ырайым кыл, анткени биз жетишээрлик эле жек көрүндү болдук. Биздин жаныбыз менменсингендердин шылдыгына, текеберлердин кордугуна жетишээрлик эле тойду. 123 забур. Теңир биз менен болбогондо деп айтсын Исраил. Теңир биз менен болбогондо бизге каршы чыккан адамдар бизди тирүүлөй жутуп коюшмак. Алардын каары бизге каршы жаалданганда бизди суулар басып калмак. Ташкындаган суулар жаныбыздын үстүнөн өтмөк. Биздин жаныбыздын үстүнөн долуланган суулар өтмөк. Теңирге даңк, ал бизди алардын тиштерине жем кылган жок. Биздин жаныбыз аңчынын торунан кутулган канаттуудай кутулду. Тор айрылды. Биз кутулдук. Биздин жардамыбыз асман менен жерди жараткан Теңирдин ысымында. 124 забур. Теңирден үмүттөнгөн адам Сион тоосу сыяктуу ордунан жылбайт, түбөлүк турат. Тоолор Иерусалимди курчап тургандай, Теңир өзүнүн элин мындан ары түбөлүк курчап турат. Анткени Теңир ыймансыздардын таягын адил адамдардын жеринин үстүндө калтырбайт. Болбосо адил адамдар колдорун мыйзамсыз ишке сунушат. Ак ниеттерге жана жүрөгү тазаларга ырайым кыл Теңирим. Өздөрүнүн кыйшык жолдоруна азгырылгандарды болсо, Теңир мыйзамсыз иш кылгандар менен кошо калтырсын. Исраилга тынчтык болсун.